Саламатсыңарбы, урматтуу бир туугандар, көрсөтүүдө ыйык жазуудан кыска жана нуска насаат. Бүгүнкү биздин темабыз Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. Азыр мен Римдиктерден 5-бөлүм 8-аятты окуп берсем. Машаяк болсо биз күнөөкөр кезде биз үчүн өлдү. Бул аркылуу Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. Амин. Эгерде биз Эски Осуяттан Ибрайым пайгамбардын окуясын карап көрсөк, силер билсеңер керек, Ибрайым пайгамбардын 2 баласы болгон. Бул биринчи баласы аялы Саранын күңүнөн, малайынан төрөлгөн Измаил. А экинчи баласы болсо 99 100гө чыкканда, Сара 90го чыкканда Кудайдын убадасы, Кудайдын кудурети менен төрөлгөн баласы Исаак. Анан бир күндөрү Ибрайым пайгамбарга ушундай чоң суноо келген да. Кудай айткан: "Сенин уулуң, сүйгөн уулуң Исаакты мага курмандыкка алып кел" деп. Аны ошондо Ибрайым эч сөз дебей, бирок Кудайдын сөзүнө толук тил алып, баш ийип, аны курмандыкка алып барып, бычак көтөрөйүн деп атканда, асмандан Теңирдин периштеси Ибрайым деп, ушул аркылуу Кудай ага айткан: "Сен ушул жалгыз сүйгөн уулуңду мага курмандыкка алып келгениң үчүн, ушул аркылуу сен мага болгон сүйүүңдү далилдедиң. Эми мен сага ушунчалык батамды берем" деп Кудай батасын берген да. Анан анын ордуна тиги турган кочкорду курмандыкка алып кел деп, анан Кудай берген кочкорду Ибрайым пайгамбар курмандыкка алып келип, ушул аркылуу Ибрайым Кудайга болгон сүйүүсүн далилдеген да. Анан ошондой эле Кудай дагы бул жерден окубадыкпы? Машаяк болсо биз күнөөкөр кезде биз үчүн өлдү. Бул аркылуу Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди дейт. Чын эле Кудайбыз биз күнөөкөр, биз Кудай тааныбай адашып жүргөндө эле Кудай бизди сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун курмандыкка берип, ушул аркылуу бизге куткарууну тартуулаган да. Анан биз Кудайдын сүйүүсүнө чын эле эч шектенбесек болот. Анткени Кудай өзүнүн жалгыз уулун бизди куткаруу үчүн курмандыкка берген. Кудайым силерге батасын берсин, саламатта калыңыздар.